Саламатсыздарбы урматтуу бир туугандар, тоодогуна саатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен байлык жыйноо деген теманы карайбыз. Байлык жыйноо жөнүндө Иса Теңир Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм 19-дан 24-кө чейинки аяттарда кийинки сөздөрдү айткан. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, дат басат. Уурлар үйдүн түбүн казып кирип уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурлар үйдүн түбүн казып киришпейт да уурдап кетишпейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык. Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Иса Теңир байлык жөнүндөгү ушул насаатында таптакыр эле байлык жыйнабагыла деп үйрөткөн эмес. Байлыкты кайсы жерге жыйбаш керек жана кайсы жерге жыйыш керек жана кандай байлыкты жыйыш керек экендигин үйрөткөн. Иса Теңир бул насаатында эки түрдөгү байлыкты, түбөлүктүү байлыкты жана убактылуу байлыкты, жер үстүндөгү байлыкты жана асмандагы чыныгы байлыкты бири-бирине таптакыр карама каршы экенин ачык көрсөткөн. Жер үстүндө байлык жыйнабагыла дейт. Эмне үчүн? Анткени жерде аларды күбө жейт, дат басат, уурлар үйдүн түбүн казып киришет дагы уурдап кетишет. Башкача айтканда, жер үстүндөгү байлык ал кандай гана байлык болбосун жана кайда гана сакталбасын, анын баардыгы убактылуу. Байыркы мезгилдерге салыштырмалуу азыркы заманда акчаны же болбосо байлыкты мындай коопсуз жайларда, банктарда сакташат. Бирок кандай гана болбосун, кандай гана банктар жана кандай гана жол менен сакталбасын, анын баардыгы убактылуу экенин көрсөтүп жатат. Анткени байлыкты өзүң менен кошо асманга алып кете албайсың. Айып пайгамбардын башына сыноо келип, ал бүт байлыгынан ажыраганда, анын акыркы сөздөрү, ал ушундай толук банкрот болгондо ал мындай сөздөрдү айткан. Мен бул дүйнөгө жылаңач келгем, жылаңач кетем. Берген да Теңир, алган да Теңир. Теңирдин ысымы даңталсын деген. Мына, жер үстүндөгү байлык убактылуу экенин түшүндүрүп, андан ары Иса Теңир мындай дейт. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, дат баспайт. Уурлар үйдүн түбүн казып киришпейт дагы уурдап кетишпейт. Жер үстүндөгү байлыкка таптакыр карама каршы бул асмандагы байлык. Анткени асмандагы байлык бул түбөлүктүү байлык. Ал байлыкты эч ким уурдап кете албайт. Бул чыныгы байлык. Банкрот болгус чыныгы байлык. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот дейт. Эгерде байлыгыбыз жер үстүндө болсо, анда жүрөгүбүз да, эси дартыбыз да, ойлорубуз, акылыбыздын баардыгы жердеги нерселер жөнүндө болот. Ал эми байлыгың асманда болсо, анда жүрөгүң, ойлоруң, акыл эсиң, дартың баары асмандагы жөнүндө болот. 24 аятта: эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Ал эми көзүң, эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык. Демек, байлыкка азгырылуу, жер үстүндөгү байлык жыйноо кай жерден башталат? Көздөн, кароодон башталат. Элчи Жаккандын 1-каты 2-бөлүм 15-тен 17-ге чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Бул дүйнөнү жана бул дүйнөдөгүнү сүйбөгүлө. Кийин бул дүйнөнү сүйсө, ал адамда атага болгон сүйүү жок. Анткени бул дүйнөдө болгон нерсенин баары, дене кумары, көз кумары жана турмуш тиричиликтеги текебердик. Булар атадан эмес, бул дүйнөнүкү. Бул дүйнө өзүнүн кумарлары менен кошо жок болот. Ал эми
Кудайдын эркин аткарган адам түбөлүк жашайт. Бул дүйнөдө болгон нерсенин баары, бул жер үстүндөгү байлык дагы, бул дене кумары, көз кумары жана турмуш тиричиликтеги текебердик. Булар атадан эмес, бул дүйнөнүкү. Демек, байлык азгырылуу, жер үстүндө байлык жыйноо бул көздөн башталат. Ошондуктан Иса Теңир, эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот деп айткан. Эгерде үйүңөрдүн терезелери күңүрт болсо, бууланган болсо, кирдеген болсо же жуулбаган болсо, анда үйүңөрдүн ичи дагы караңгы жана муздак болот. Эгерде үйүңөрдүн терезелери күңүрт болсо, анда үйүңөргө күн да тийбейт, жарык дагы кирбейт, жылуулук дагы кирбейт. Андай үйгө адам киргиси да келбейт, жашагысы да келбейт. Ошол сыяктуу эле Иса Теңир, эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот деген. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык деп айткан. Ошондуктан көздү жана жүрөктү таза сакташ керек. Анткени көз көргөн нерсе бул жүрөккө барат. 24-аятта эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дил менен берилип, экинчисин барка албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар дейт. Ушул акыркы 24-аят Кызыл Инжилде мындай деп которулган: эч бир кул эки кожоюнга бирдей кызмат кыла албайт. Же бирин сыйлайт да экинчисин барка албайт, же бирине берилип, экинчисине көңүл кош мамиле кылат. Ошол сыяктуу эле Кудай менен акчага бирдей кызмат кыла албайсыңар. Демек, адам бир эле учурда эки кожоюнга кызмат кыла албайт. Эки кожоюнга кызмат кылууга канчалык аракет кылбасын, канчалык каалабасын, канчалык умтулбасын, баары бир экөөнө бирдей деңгээлде кызмат кыла албайт. Экөөнө кызмат кылууда бирдей жыйынтыкка, бирдей натыйжага же бирдей жемишке жете албайт. Анткени байлык дагы, акча дагы убакытты жана күчтүү энергияны талап кылат. Ошондуктан байлык же акча оңой эле идол, Кудай болуп калышы мүмкүн. Ал эми Кудай, менин алдымда менден башка кудайларың, идолдарың болбосун дейт. Ошентип Иса Теңир бизге чыныгы байлыкты биз кайсы жерге жыйнашыбыз керектигин бүгүн дагы үйрөтүп жатат. Сиз кимге кызмат кылып жатасыз? Кудайгабы же байлыккабы? Сиз байлыкты кайсы жерге жыйнап жатасыз? Жана ошол байлыкты жыйноого канча убакыт кетип жатат? Иса Теңир айткандай, байлыкты асманга жыйнайлы. Анткени биз көзгө көрүнгөн нерсеге эмес, көрүнбөгөн нерсеге назар салабыз. Көрүнгөн нерсе убактылуу, ал эми көрүнбөгөн нерсе болсо түбөлүктүү. Амин.